Акылбек уулу Нурсултан, туз акы. Бир уру капкараңгы түн кирген убакта жер астынан оюп жол салып, падышанын казынасына кирет. Ал жердеги алтын менен кымбат баалуу каухардан бир оромолго толтура түйүп алып, чыгып кетерде нарыда алмаздай жалтырап турган бир нерсеге көзү түшөт. Капкараңгы түндө жалтырап турган бул нерсени баягы уру каухардан жасалган шамчырак деп ойлойт дагы колуна алып жалап көрөт. Көрсө, ал катып калган туз экен. Ууру заматтын ортосунда баягы түйүп алган нерселерин ордуна салып коюп, эч нерсени албастан өзү оюп кирген ийин жол аркылуу кайра чыгып кетет. Эртеси күнү казына башчысы таң эртеңден падышанын кашына келип, түндө уруулар ийин жол казып, жер асты менен казынага киришиптир. Баарынан кызыгы, уурдалган кымбат баалуу нерселерди кайра жай-жайына коюп чыгып кетишиптир деп арызданышат. Патша буга аябай таңданып, жер астын оюп, ийин жол салып, казынама кирип, казынадагы кымбат баалуу нерселерден бирөөн дагы албай чыгып кеткен уруулар келип, анын себебин айтышсын, мен аларга эч кандай жаза бербеймин, деп жарлык кылат. Казынага кирген уру падышанын жарлыгын угуп, анын кашына келет дагы таазим кылып, тартынбай туруп муну айтат: сиздин казынаңызга жер астын оюп, ийин жол салып, жеке өзүм кирдим. Буга башкалардын кенедей дагы тиешеси жок. Макул дейли, сен ушунчалык эмгек менен жер астын оюп, ийин жол аркылуу казынама кирипсиң, дагы эч нерсе албастан кайра чыгып кетипсиң. Мунун себеби эмне? Анда уру мындай деп жооп берет: мен сиздин тузуңузду татып көрдүм. Туз акыңызга башымды ийип, эч нерсе албай кайтып кеттим. Туз акыга баш ийбөө акмак адамдардын иши, деп окуяны баян кылат. Анын айткан сөздөрүнө баа берген падыша ууруга көптөгөн тартууларды берип, үйүнө кетүүгө уруксаат берет. Бир жолу туз таткан жериңе 1000 жолу салам бер. Макал. Акылдуу адам өзүн өзү суракка тартып, өлүмдөн кийинкиси үчүн кам көрөт. Алсыз, акмак адам напсиси каалаганды ээрчип, Аллахтан курулай үмүткөр болот. Хадис. Душмандан арылыш үчүн аларды дос кылыптын. Генрих IV